Мына ушундай улуу устаттардын өрнөктүү жолун татыктуу улантып, кийинки муунга жеткирип, ааламдашуу доорунда кыргыздын элдик көөнө мурасын баягы жайылтып келген дагы бир кыргыздын чыгаан инсандарынын, чыгаан уулдарынын бири эл артисти Элмирбек Иманалиев эле. Мына ушул улуу талант 17 январда Токтогул жергесинде, тактап айтканда Өзгөрүш районуна, Өзгөрүш айыл аймагына караштуу Акжар деген ажайып айылда жарык дүйнөгө келген. Мына ушул улуу таланттын туулган күнүн утурлай биз ошол шакирттери төкмө келсе төр бошот аттуу эскерүү концертин тартуулоо алдында турушат. Жана мына ушул бүгүн студиябыз аркылуу Элмирбек Иманалиевдин артындагы экинчи өмүрүнүн уланышы тууралуу, бүгүнкү күндөгү шакирттер тарабынан жасалып аткан жумуштар деги эле жана үй бүлөсүнүн дагы албетте бул чыгармачылыгын жайылышына жасап аткан иши чоң. Мына ушул тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Элмирбек Иманалиевдин жакасын агартып, көңүлүн тазартып, ар дайым чыгармачылык дем берип турган жубайы Нурзат Абдырашитова бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы кутмандарыңыз менен? Ошондой эле. Ооба, Элмирбек Иманалиевдин шакирти, мына ушул шакирттердин кечүүсү Темирбек Матыбаев. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Рахмат. Мына Элмирбек актын жөнүндө чындыгында айта берсек сөз арбын, көп нерсени айтууга болот. Анан бүгүн баягы убакыттан пайдаланып ушул экинчи өмүрүнүн уланышы жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Нурзат айым дайыма ушул шакирттери жасаганда сөзсүз түрдө сизди кадырлап, сыйлап чакырышат. Дайыма ушул Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгы жаңырап аткан жерде сиз башында туруп бересиз. Экинчи өмүрүнүн уланышына, шакирттеринин эмгегине кандай баа берип атасыз? Эми бул биринчиден бүгүн Элмирбектин туулган күнү менен эскерип атпайсызбы? Бул күн биз үчүн мындай өтө бир кубанычтуу, бир жакшы күндөрүбүздүн бири эле. Анан тилекке каршы бүгүн мынтип эскерип отурабыз дегенде эле такыр оюбузга да келбеген нерсе болуп кетти да. Бул күнү биздин эмес, биздин үй бүлөбүз үчүн баягы жакшы күндөрдүн бири эле. Атабызды эртең менен таң атпай куттуктап, балдарым жасаган баягы белектерин, кол менен жасаган белектерин тапшырып, эртең менен аябай кубанычтуу күн эле. Бирок тилекке каршы бүгүн мынтип эскерүүсүнө келип калдык да. Анан Элмирбек өзү баягы туулган күндү деле анча маани берген баягы инсан эле да. Бирок шакирттери менен, баягы жакындары менен дастаркан жазып, жакшы көргөн тамагын жасап берип, баягы жакшы күн силер. Анан экинчи өмүрүнө албетте шакирттеринин, жанында жүргөн замандаш досторунун салымы өтө чоң. Бүгүнкү күндө Элмирбек атындагы эл аралык коомдук фонд ачылган. Ошол фонддун негизинде көптөгөн иштер болуп атат, китептери чыгып атат. Анан жакында эле Казакстан жергесинде Айбек Калиев агабыздын котормосунда презентациялап келдик. Сиздер да күбө болуп барып келдиңиздер. Ошол Демек, Элмирбек Иманалиевдин өнөрү ушул эл аралык деңгээлде уланып атат деген жакшы жышаанды билдирет бул сөзүңүз. Албетте, Темирбек мырза, устатыңыздын туулган күнү дегенде эмнелерди эстейсиз? Устатыбыздын туулган күнү дегенде эң алгач устатыбыз менен бул бизге эң сонун кубанычтуу күндөрдүн бири эле. Анткени ушул күнү таңдан баштап устатыбыздын батасы менен ойгонуп, кайра устатыбыздын өзүн куттуктап, анан айтыш коомдук фондуна эртең менен иш күнүн баштап, 7ден баштап, анан түш болгон мезгилде бир жерге барып, ошо жана жеңем айткандай дастаркан жазып, куттукташ устаттын улуу сөздөрүнө балкып, улуу сөздөрүн угуп отурчук. Ошол күндөр эсибизге келет биздин. Төкмө келсе төр бошот эскерүү концерти быйыл экинчи жолу, Үчүнчү жолу өтүп атат. Мындан ары жыл сайын салттуу уланабы? Кудай буйруса төкмө келсе төр бошот теле долбоорун устатыбыз өзү түптөп кеткен. Аркасында эң жаш биз шакирттерине чейин биз да катышып, ошол жерде ырдап калдык. Бул устатыбыздын 17 январ күнү эскерүү концерти болуп, төкмө келсе төр бошот болуп салтка айланып 3 жылдан бери өтүп келатат. Устатыбыздын чыгармалары, шакирттери айтыш, устатыбыз өзү түптөп кеткен. Кудай буйруса салт боюнча бул дагы уланат.
Былтыр 17-си, мурдагы жылы 17-си кылганбыз. Быйыл 16 январь болуп атат. Бүгүн кечки 18:00-дө Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында болот. Бул албетте салтка айланат. Мындан ары дагы статусту эскерип ушул статустун туулган күнү. Кудай буйруса бул Элмирбек Иманалиев статус төрөлгөн күн келечекте Төкмө акындар күнү болот деген үмүттөбүз, ишендебиз. Жакшы. Ал эми концерттин жүрүшүндөгү баягы элге тартуулана турган чыгармалар жөнүндө айталы. Элмирбек агабыздын өзүнүн ырлар арбын, өзү иштеп кеткен чыгармалар андан арбын. Булар аткарылабы же болбосо кайсыл багытта өтөт? Бул концертте манас айтылып, статустун эч жакка чыга элек поэзиялары окулуп, обондор ырдалып, бул концерт жаңылыкка бай болот. Кудай буйруса, азыр эле баарын айтып койбой сыр кылып туралы. Кечинде концерттен көрөсүздөр, эч ким уга элек, көрө элек, обондор, ырлары баары окулат, баары ырдалат буюрса. Ооба, эске сала кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө Элмирбек Иманалиевдин талантын сыйлап, талантын сүйгөн кыргыз журту деп билебиз. Бүгүн кечки саат 18:00-дө Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл ырчысы Элмирбек Иманалиевди эскерүүгө арналган концерт болот. Элмирбек Иманалиевдин көзү өткөндө артында 3 уул, 3 кызы калды деп эли ошол балдарын эч тутуп, ошого мындай каниет кылып калышты да. Анан кичинекей балдары кандай чоңоюп атат, кандай окуп атышат деп сизден сурагандар көп болуш керек. Өнөрдүн жугу барбы деп Албетте азыр ушул нерсе мындай бардыгын биз эле эмес, мен эле эмес, баягы кыргыз журтчулугу ушунчалык күтөт экен да. Сурагандар көп. Кудайга шүгүр, балдарым чоңоюп атышат, окуп атышат, жакшы. Соолуктары жакшы. Кичи уулуңуздар Элхан, канчага чыгып калды? Кудай буйруса, могуз эмеде 4-кө чыгабыз, февраль айында. Кайсыл уулуңуздан талантты көп байкайсыз? Мен эми азыр булар кичинекей да, баягы чоңойгон сайын көрө жатарбыз, бирок улуу Эрулан уулубуз да кичине бар. Өзү комуз черчи, өзү баягы комузду үйрөндү. Атасы баягы кичинекей көрсөтүп берген нерсени өзү улап кетчү да. Анан атасы да аябай сүйүнүп, ушул баламдан чыгат окшойт деп атасында да үмүтү бар эле. Менин да үмүтүм ошол. Бул мен балдарыман бир атасындай болгон Төкмө акын чыкса, мен анда арманым жок эле деп айта алам да. Анан үмүттөбүз, анан дагы көрө жатарбыз, Кудай буйруса чоңоюп. Адылхан дагы мындай эркин, бир чармачылык дүйнөсү бар бала, байкашыңызча? Адылхан негизи мүнөзү атасына окшош экен да. Кичинекей кезинде Элмирбек ушундай экен, азыр эжелерин айтып калат. Көп сүйлөгөн, ары бери бас сүйлөбө, жомокту улап айтып кетип, бир мындай сүйлөгөн экен, бирок азыркы мүнөзүнө Элмирбектин баягы мүнөзүнө азыр Эрулан окшош да. Кийинки чоңойгондогу мүнөзүнө токтоп, баягы Эруланыбыз окшош. Бирок кичинекей кезинде Адылхандын эле өзү деп айтышат да. Элмирбектин туугандары. Эми Элмирбек агабыз жөнүндө чынын деле айта берсек, сөз дагы деле каза берсек тереңине кетет. Ошон үчүн биз Темирбектен сураналы. Келиңиз, сиздин ырыңыз менен, төгүп берүүңүз менен маегибизди жыйынтыктасак деп. Tankın efir zamanın esende şıvırdaylı bugün eletke dağalağa. Bizden uşunday gündör ötüden ustatım çok arada. Yemin oylo oltursam ustatım ulun Elmirbek ulu gölelem elmildep. Maktanıp basıp jürgön çok kıyın akın menmin dep. Ustatım elim elen el dedi, özgögö namus berbedi. Jerim ele jer dedi. Oşonun barım bugün bir estey turgan gezibіз. Al jagın jakşı seziңiz. Oylop oltursam, ustatım ötüp aradan. 3 yıl bolgon uwağı, kıranım tiri bolgondo 45'ke gelmek kurağı. Atabızdın eskerip, bizden ardakta vırdap turalı.
Бүгін ұлттық филармонияда залқар таланттың ескеріп залқар елге дайыма заңқылдавырды суналы. Анткенің ойлап олтырсам төкмөлөрдүн төрөсү, төгүлүп турган мөмөсү. Кыран устатым Элмирбек, кыргыздын болду дөөлөтү. Жараткан ар бир байлыгы, жан дүйнөнүн байлыгы. Ойлоп олтурсам, мунарым менен арузат, муңдунун барын арулап. Жалгыздык менен коштошу барын угуп элибиз. Рахат алып аруак турган кезин айталы. Бакталайган ушундай тунган кезин айталы. Устатым улуң Элмирдин улуу жолуң уланып, уккан адам кубанып, артында шакирттери бар. Аруагырын укканда алгалап бийик туялык. Ал жагыдан ушундай болсо экен деп тилейле. Өнөр канасың Элмирдин дагыда толсо экен деп тилейле. Кабыл болсун аруак кыргызымдын тилеге. Эми заманага келгендең ой, мынан ардактуу жеңем келгене. Устатым Элмир тууралуу улутка сүйлөп бергене. Бизди дагы чакырган Чыңгыз байкем эмгеге, Керемет эжем эмгеге. Кадырласаң залкарды, кадырласын эл сени. Ошондуктан дайыма акынсыз жетим жер бете, акынсыз көрксүз жер бете. Ошондуктан дайыма билинет акын сабынан, билинет күлүк табынан. Көпчүлүк элген алыну бул көрөңгөдөн багыңан. Буралган талдан көрк качат, булбулуң учса шагынан. Ойлоп олтурсам, устатым улуң Элмирбек, эли журтун улутун эң бийик койгон баарынан. Биз таң алтандай залкар бололу, буйрусаң аракет кылып дагулам. Дейли ошол улуу устатыңыздар чаап берген жолдо байсалдуу чыгармачылык жолуңуздар кулансын дейли. Нурзат жеңе бар болуңуз. Кичинекейлер аман эсен чоңое берсин. Элмирбек Иманалиевдин ысымын эми кайра бир даңазалачу ошол уулдар, кыздар болсун дейли. Бар болуңуздар. Элмирбек Иманалиев өзү жазгандай, рухубуз нурунан, улутубуз ырынан ажырабасын.